Organçаңды көргенде энекеңен жан шығар. Атаңдың көріне органçаңды қараса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Мына сиздерге белгилүү болгондой 2 ай үйдө отуруп калдык. Анан азыр дагы ушул COVID-19 экинчи толкуну келип, элибизде ооругандар көп болуп атат. Ушул себептен улам биз студиябызга конокту чакырбай эле, конокту үйүнө барып тартып келүүгө мажбур болдук. Бүгүн биз ошол мындан бир нече жыл мурда студиябызга чакырып, ал киши менен маектешкенбиз. Бул Улуу Төбөй Кыпчак, Кыргыз Кыпчак империясы деген момундай чоң китепти жараткан, чоң эмгекти жараткан Кожош Мусаев деген агайыбыз болгон. Анан бүгүн биз ошол ал мезгилден бери Кожош агай Ааламдын жаралышы деген момундай 19-жылы чоң эмгек жаратыптыр. Ошондой эле Жапон кыргыз тилиндеги сүйлөшмө деген китепти дагы окуу куралын жарыкка чыгарыптыр. Империя урадыбы. Империя урагандан кийин Кытай экиге бөлүп салды. Чегараны жанагы жерден өткөрдү. Кичи берки Памир менен Кичи Памирдин бери жагынан чоң Памирден тартып, анан Ички Монголия Хангайды ар карай алып кетти. Анан ошондон кийин кыргыздар Абдыкеримдин уулу Эрдене Кокон хандыгын уюштурду, түптөдү. Андан кийин келген Нарбота би, андан кийин ошо Ажыбийдин уулу Кудайархан, Шералы хан менен Кудайархан, анын иниси Сарымсак. Анан ушулардын баары анан өсүштү эле кыргыздар болуп атпайбы? Анан ошол тарыхта буларды айтпайт. Анан кийин ошо жерден анан кийин тигилер биз жеңдик. Барын тыйпыл кылдык, талкаладык. Эми биз бийлик деп анан бийликти алып, андан кийин алар өздөрүн дагы тең тайлашкандардын ичинен кыпчактар, наймандар, алардын баарын дагы кырдырат эмеспи. Анан ошентип отуруп Кокон хандыгы абдан залимдигин күчөтүп, жерлердин бардыгына бийлигин орнотуп, чептерди курдуруп, ошондой болгондон кийин анан орустар менен сүйлөшүү башталат. Атеке жанагы Каргабай Күчүков Каргабай Абдрахман деп коет. Өзү каракчы болгон да, Каргабай каракчы деп коет. Ошону алдырып, анан ошону элчи кылып жиберет эмеспи? Эң алгачкы элчилерден ошону кат жазып, анан ушундай деп. Анан Каргабай каракчы Абдрахман Күчүковду жибергенден кийин, анан ошондон кийин анан орустар малашып, акырындан келе баштайт. Алгач татар тилмештер келет. Алар менен орустар келе баштайт. Анан ошондон кийин анан Кокон хандыгын уратуу, кулатууну негизги максат кылышат да. Бирок бул жерде дагы аябагандай катуу кармашып жүрөт. Кокон хандыгын уратууда эми бардыгы башында чогуу эле жүрүшкөн. Баягы чоң бийликти уратышты. Этигинден бери уратып келишти, талкалап келишти. Анан аягында дагы өзүнчө чабыша башташты. Эң акыркы чоң чабыштар булардын кыргыз-казак чабышы. Бул Кенесары Норузбай менен Орманхандын ортосундагы чоң кармаш. Муну билесиз да. Ошондой кармаштардын баарын өткөрүп, казактар бир боорум мына жактан катуу сел келет, мына жактан катуу эл келет. Биз болсо бир элбиз, бир жербиз деп Кенесары бир канча жолу кайрылат да тиги Орманханга.
Орманхан ага жооп бербей коет. Жок, болбойт деп. Анан ошондой бир канча жолу кармаш айтып калгандан кийин анан эми бул жерде анын ыкый-чыкыйы көп. Жанагы анан ошондон ылдыйлап келгенден кийин анан Ташталканы чыгып Скоблев Виткенштейн баш болгон Шабдан Баатыр жанында Курманжан атканын жанагы Камчыбек Абдылдыбек деген балдарын анан сүрүп Алымбек датка көтөрүлүш кылат эмеспи? Алымбек датка 1862-жылы ошол Кудайырханды кулатыш үчүн тиги Сарымсак датканы анын нениси Шахмурат Шама дейт, Шамрат Шама Кытай русу да, азыркы эле Кытай русу. Ошол Шаман 14 жашта болсо керек, 13-14 жаштагы баланы такка коюп, анан эме ага чейинки Малабектин жанагы өлтүрүлүшү ал тууралуу көп маалыматтар бар дечи. Анан ошондо Алымбек датка, андан кийин Алымкул молдо экөө, Алымкул аталык экөө анан амалашып, бирок кайра бул жерден дагы анан Алымбек датканы жок кылууга туура келип атат да. Анан Алымбек датканы жок кылышат. Анан Алымкул аталыкты да жок кылат. Атиги Алымбек датканы жок кылгандан кийин Молда Алымкул деп коет экен тарыхта. Ташкентте канатпай турган ал кезде. Шабдан менен канатпай Кудайырхан тиги Бухарага качып барган Кудайырханды кайра такка тургузуп коюшат ошол жерде шайлап. Алар ал тараптуу болуп калат. Тиги Алымкул, Молда Алымкул менен Алымбек датка өзүнчө бир тарап болуп калат. Анан бул жерден дагы кармаш жүрүп Алымкул өлтүрүлөт. Анан кайра анан Кудайырхан келип, анын баласы Насреддин ал экөө анан орустар менен ымалашып, анан кайра Кокон хандыгын орнотот эмеспи. Анан бирок кийин Совет доорунда жакын аларды Самара жака айдалып барып турган ошол жерде өлтүрүлдү деп айтылат да, өкөттөн деп коюшат. Баласы тууралуу айтылбайт, бирок Кудайырхан өлтүрүлгөндүгү анык болот да. Анан берилип келгенден кийин анан Совет доору болду 1924-жылы автономный областка, анан ошондо Кара-Кыргыз автономный область болуп, анан мына ошентип жанагындай зор кыйроодон жыйынтык анан автономный областка айланып калдык. Анан анын жетекчилерин эл билет да. Моорики жыгаштардын ушул эмгектердин жаралышына себеп болгон ошо Каратал жапырак. Биздин чоң атабыз Мусамолдо, Исамолдо деген кишилер шаа болотуп, Исамолдо, Мусамолдо деген аталарыбыз ошол Каратал жапыракта жайлашчуда такай. Мен бала кезимде ошол жерде өскөм. Анан ошол жерде Манастын көрүстөнү деген. Анын жанында ошо Кара бөр, Каныкей деген мындай зайыптарын деген маанайда айтылганда, анын ылдыйраак жагында 40 чороонун бейити деген бар. Ал Чолок жапырык деп коет. Ошо Чолок жапырыктын оосунда. Азыр да ошол жерде дал кандай болсо 40 бейит астында бир чоң бейит. 41 да. Бул хансалыктын зоосунан ылдый карай киргенде анын көрүнүп турат да. Анан ошо Каратал жапырыктын жана Манастын көрүстөнү деген биз көрүстөн деп эсептейбиз да. Ошонун тегерегинде атайын аллея курулган. Таштан киши тегеренип баса турган. Анан ошонун батыш тарабында Соңкөлдө 9 тулга бар эмес, таш тулга. Дал ошондой таштардан 9 тулга курулган ошол жерде. Бирок топого басылганда, бирок көрүнүп турат. Топо басып калганда ар бири 8ден, ар бир тулга 8ден. Ал эми Соңкөлдөгү таш тулга дагы ар бири 8ден. 9 тулга 8 таштан.
9 стулга 8 таштан. Анан ошонун ар жагында биздин Кошбулак дейбиз, анан Талды суу дейт, анан кара жапырыктын кара зоо дейт. Эски зоо да, абдан бийик зоо. Анан ошондо үңкүр бар экен да, буга биздин ата-бабаларыбыз бата кылып жүрчү. Дайым эле ошо батышты карап эле биз ошо жактан өтүп баратканда анан Кур'ан окуп туруп эле бата кылып калчу. Мен сурап калат элем, сиз кимге бата кылып атасыз деп. Бул маркумдарга, ата-бабаларга, ошолордун арбагына таазим этип атам бул жерде балам. Могу жерде жаткан баары бул өрөөн деген улуулуктун өрөөнү деп. Бул жерде улуу адамдар жатат деп. Анан үстүн тияк биягын карашып, бул жерде суусу агып турчу эле. Суусу токтоп калган экен. Суу көрүнбөйт деп мынтип карап калышчу да. Манасты толугу менен иликтөөгө туура келди. Анан жанагындай тарыхый окуялардын баарын иликтеп келип туруп анан Манаска байланышкан кандай окуялар бар. Эмне үчүн мындай деп анан как раз ошол үңкүргө кирүүгө туура келди. Ага бир асты бир 809 метр, бир километрге жакын зуу экен. Анан үстүнөн эңкейиштеп барат. Таштан ташка секирип отуруп. Анан жайык жер болот, анан андан кайра зоо кетет. Анан ошол жерде анан арканга байланып алып, альпинисттердин арканына байланып алып турган бир 7 киши тартып турду. Анан түштүм ичине. Үңкүрдүн ичине түшкөндөн кийин анан оозун тоскон, үңкүрдүн оозун тоскон арчалар бар экен. Арчалар бир жака мындай астындагы текчиге жыйылып калыптыр да, сол жагында. Тегерегин ар жак бер жагын карап, анан карап көрсөм, могу жердеги Манас деген жазууну көрдүм. Бул кайсы эмеде тилде жазылган экен? Бул уруна жазуу менен жазылыптыр. Мына моорки жазылып турат мына бурчта. Мен өзүм көрүп алып, өзүм эме болдум, оңтой сабалда калдым да. Мен действительно чын эле ошол үңкүргө киргендигим анык болду деп. Анан ар жагында үңкүрдүн мындай эшиги бар экен дагы бир. Ал эшиктен мындай тыңшаса, суунун шары угулуп турат да, шаркырап турат. Аякка кирген жокпуз. Үңкүрдүн үстүндө 2 таш, 2 чоң тегерек оюлуптур. Бул чоң тегерек Манас эпосунда да айтылат. Каныкей үстүнө тегерек ойдуруп деп. Анан таң калышы, бул жерге таң калууга болбойт эле да. Анан ошол оюлган тегерек өз көзүм менен көрбөдүм. Турат тегерек. Чоң. Ушу тегермен парасындай. 1 метрге жетпейт да. Ошондой чоң тегерек. Экөө катар менен турат. Бул эмне? Тегермен үңкүрдүн оозун жапкан баары менен. Жок, жөн эле өзүнчө ташка оюлган. Таштын бетине оюлган да мындай. Кийин мен бир канча жылдан кийин тиги бул Сузак районунда төбөйлөр жашайт экен. Ошол төбөйлөрдүн ичинде Кимсанбай деген карыя бар экен. Ошол Кимсанбай карыяга жолугуп калсам, ошол киши мен үңкүргө киргендигим тууралуу газетага чыккан маалыматты алып жүрүптүр. Анан ушундай киши бар болду буке. Койсош Мусаев деген киши керек эле. Ушуну билсеңер мага айтып койгула десем, мен жанымда турат, мына өзүңүз сүйлөшүңүз деп калышты мен менен кошо баргандар. Анан ошондо айтып берди ал киши. Сиз кириптирсиз. Мен бир нерсени сурайын дегем. Ошо Каныкей айткан үңкүрдүн үстүндөгү кош тегерек бар бекен деп балам. Ошону көрдүңүзбү деди. Анан көрдүм дедим. Таң калыштуу да. Ошол тетияктагы Жалал Абад облусундагы бир карыя ушуну алып жүргөн, сактап жүргөн. Тегеректин оюлгандыгы тууралуу Каныкейдин ошо 3 күндүк жерге барып коюлгандыгы тууралуу маалыматты алып жүргөн. Анан көргөн киши мен болуп атам. Тоодон арчадан тиги жактан бир арча алдырдым. Анан тиги
Манаска окшоштурайын деп менин өзүмдүн оюмда жакшы эле аракет кылдым, бирок Манастын эки эмеси жазылды да, эки образы. Бирөө тарых музейинде сакталып турат. Ушундай чыгармалардан Манастын төрөлгөнүнөн тартып, чоң кармаш, казат согуштарын баарын көргөзүп, анан ошону 34 чыгарманы Манастын элине арнап, Манас төрөлдү дүйнөсүндө деп Манастын элине арнап, анан тарых музейине бердим. Өткөзүп берген, тарых музейинде турат. Момундай ушундай чыгармаларда жалаң бүт оюлган чыгармалар, рамага салынган бүт. Анан ал чыгармалар бир канча жолу коюлган. Турцияда коюлган, Стамбулда, Анкарада, тетиги Германияга чейин барган, кайсы бирлери бу Кытайда берилгендери бар, Кытайга коюлуп. Жана мен кеп кылбай кетпедим. Манастын көрүстөнүнүн жанында мындай сүрөт бар экен. Багыштын сүрөтү. Таш тоюлган. Бул өтө байыркы. Анан текенин сүрөтү. Таш тоюлган. Өтө байыркы доорда. Көрүнбөйт го, араң эле көрүнөт бул жерде. Бирок өтө байыркы. Анан кийин ошол эле жерде эки аккуунун балапандарын эришкен аккуунун сүрөтү. Мынакей. Эки аккуу. Бир аккуу балапандары менен. Экинчи аккуу балапандары менен. Текенин сүрөтү мына. Эмне үчүн текени биз даңазалап келгенбиз? Анткени текенин мүйүзүнөн жаа жасалган. Жанагы кошоктолгон, кош жаа деген кошоктолгон жаа ошо текенин мүйүзүнөн жасалып, анан ошон үчүн текени кыргыздар өтө текенин иймейген мүйүзүн оюга салып, анан ошондон жана оюлар чыккан. Вот текени эмне үчүн анан жана ысыкта табылгандыгы тууралуу маалымат болуп атат. Ошол жерден алынып кеткен деген маалыматты мен жазып чыккам. Манастын алтын кийимин, Каныкейдин кемселин дал ошол жерден бирөөлөр, биз тараптан бирөөлөр казактарга өткөрүп берген деген маалымат болуп атат. Эмне үчүн дегенде, Иликтөөдө ошол эки теке жатат, азыр казактын керпи. Эми биз талаша албайбыз. Казак деле кыргыз, кыргыз деле казак, баарыбыз бир элбиз. Мейли даңазалана берсин Манас. Ал жактан деле даңазалана берсин. Бирок кандайдыр деңгээлде чындык керек болуп атат. Биз ошол кантип ошол жака өтүп кеткен. Ошону толук такташыбыз керек эле. Бул жыгачка 3 жыл кетти. Мына композицияга. Бул жерде 34 композиция бар. Могуга 7 ай, 6-7-8 ай кетти да. Бунун 3 жылга созулганы мен такай кармаган жокмун да. Келе калам, бул бактын ичинде турчу. Бул жерде өткөн кеткендер карап коюп, эмне иш кылып атасыз? Ой, чоң чыгарма жаратып аткан экенсиз деп карап келип кызыгып тургандар болду. Бул жерде орустар деле, башка улуттар деле, башкыры деле келип карап кетип атышты. Маселе мен негизги максатым ушул чыгармалар аркылуу жоголгон, кырылган элдин арбагы ыраазы болсун деп, ошолорду эл эстеп жүрсүн деп, келечек муундар билсин деп, ушундай бир чоң кыйра болгондугун китепке жаздым, анан жыгачка түшүрдүм. Кытайлар болсо ошол төбөй баатырларын бүгүнкү күнгө чейин өчүрбөй минтип калтырыптыр. Эстеликтерди коюп калтырыптыр мынакей.
Бул да өзүнчө кызык болуп атпайбы? А эмне үчүн Кытайлар бизге калтырып атат мынакей? Бул Кытайды чаап алган, Кытайды башкарган, Кытайга салык төлөткөн улуу элдин баатырлары. Туурабы? А эмне үчүн биз Адил баатырга жана могу баатырларга эскерип ушундай тарыхтарды жазбайбыз? Биз кече жакында эле болуп өткөн окуяларга кайрылып атабыз. Кыйын абалда калган атабызго тарыхты такыр эле жок кылганы калдык. Моореки мына менин ушул тарыхты жаралышынын негизги руно жазууларга да байланыштуу. Руно жазууларды иликтедим. Бардык жерде. Алтайдагы бул жерде түрк тууралуу эчтеке айтылбаптыр. Бүт эле кыргызга тиешелүү экен. Анан кантип ана жанагы кайсы жазуу? Бул Моюнчоро деген. Моюнчоро. А Моюнчоро деген Чыңгызхандын тушунда Моюнчоро, Моюн, кара моюн, сары моюн жетигендер. Ирандын батышынан аркы Тебриз шаарынан ордо кылып Ирактан Сирияга чейин басып турбады Чыңгызхандын доорунда. Сарбагыштар Моореки Уралдын ар жагынан Федорович менен шведтерди талкылап, поляктарды талкылап, Ноғай татарларды Кырымда, ажерди талкылап, Сарбагыштын Маматкулу ошого чейин Кырымды алып аткан кечеки эле күн эмеспи? 16-кылым эле. Аны менен солто Караш жүрдү. Саяктар жүрдү ошол жерде. Итемген, сүтемгендер, сүтемгени кайсыз болгон, итемгени ошол как раз ошол учурларда түштүк жактан Новосибирск жакка анан кийин келе баштады. Ошол Уралдын берки бетинде карабаштар турду, Төбө элинин карабашы. Бул чыгыш тарапта моңголдорлор Кытайды бийлеп турбады. Моорки жерде Моюнчоро деп айтып атат. Азыркыдай жана Чыңгызхан тигинде мындай деп айтып атпайбы? Чыңгызхан ошолордун бардыгын ар кай жерге хандык кылып, бүт баарына хандыкты бөлүп бербеди. Анан ошо хандыкты бөлүп бергенден кийин ар кайсы элди башкарып туруп, анан Кутумдукка алдырып, Чагымдыкка алдырып, анан кийин кайра кылычынын мисинен биякты көстөп буруп атышпайбы? Кайра бияка. Тиги жакта Каңкыртакай деген турду, тиги Монголияны тейлеп турган. Анан эле кайра чаңтып болоңду баштап атышпайбы? Анан Моореки жерде Моюнчородо. Мына тарыхтын баары бул китепти окуган киши Моореки жазууну окуганда эле түшүнөт. Бул даана кыргыздын 40 уруусунун бир 10 чактысынын ысымдары берилген. Кайсы уруу кайсы жерде кайсы убакта кармаш болгон, кандай болгон. Могул эле жерде мунун экинчи бетинде жана Моюнчордун Телмел, Темир, Эрк, Эш, Эрен, Селенге битик жазуу дейт. Селенге 8 ичинде 7 Ордо, Кабай, Булун. Бул мен жаңы которуп келаткан, котора баштаган болчумун да экинчи бети. Бул жерде бүт эле кыргыздарга болот. Мына мисалы үчүн могу жерде ушунун андан ары оң таман Капаган Каган дейт. Мына Капаган Каган. Ынал дейт мына. Ынал Каган дейт бул жерде. Эртиш Огузгу. Анан бул жерде да бир сөз бар да, Огузга байланыштуу. Огуздар деп келди. Огуз дегендер ол улуу тогуз деген сөз. Бул жерде Жапон тарыхчыларында ролу чоң экен. Алар да калтырып кетиптир да. Кыргызча анан жапонча аралаштырып кетиптир. Жана айтылбады, француз тилде анан кийин аралаш латын тилде. Богу Каган дейт. Тейиш тогуз Огуз дейт мына бул жерде. Моюнчур дейт. Дөөлөс дейт.
9 огус дейт. Мынакей. Мен муну которуп, анан ошо боюнча токтоп убактымды үлгүрө албай калдым да. Биздин Кыргыз элинде болгон бир санжырабыз бар. Бул улуттук университетте 4 метрлик санжыра бар. Кудайырхандын санжырасы деп ошону илип коюшкан. Бул жерде өзүм түскөн санжыра 7 метр. Бул жерде ошол Кудайырхандын башталышы Адам атадан башталган экен. Меники бир аз Адам атадан жогору жактан кеткен. Андан мурун кеткен, 2337 жылдан бери карай кеткен. Анан бул жерде Кыргыздын тарыхында мындай болуп атат да. Санжырачылардын баары оңсол деп келет. Анан ичкилик деп келет. Ошол ичкилик, оңсол кайсы дооруларда чыккандыгы тууралуу бул жерде маалымат толук берилген. Бул жерде башынан ошо төбөй мындай бардык китептерде ал тургай мына Жалил Садыков, Амантур Акматалиев деген маркум агаларыбыз айтып кеткен бул кимдин жок, булар өздөрү эл ичинде жатталып калган жана Кыргыздын түбү төбөйдөн дейт, төбөйдөн кыргыз көбөйгөн дейт, төбөй 400 000 төбөдө жүргөн эл деген, төбөйлөр төрүн бербеген, төбөдөн чоң мал жок дейт, төбөйдөн чоң эл жок дейт деп ушулардын оосунан мен уктум. Ушулар айтып келиптир. Элдин ичинде мындай сөздөр көп эле айтылып жүрөт. Мына Арашанда деле айтып жүрүшөт. Анан ошо төбөй санжырасы төбөдөн ылдый карай келип, анан оң канат, сол канатка бөлүнүп кетти. Төбөйханды сиз Адам атадан да мурун Анан Куу төбөй деген болуптур. Куу төбөйгө арнап тетиги жерде Хеопус Куу төбөй деген пирамида курулган экен. Мына Египетте. Анан жана Кыпчак атаны айтпадымбы? 18 гектар жерди ээлейт экен. Эми ошол пирамиданы кургандарга ошол кездеги падышалар, биздин падышаларыбыз канча 8000 талант дейт. Андан башка алтындан талант деп тыйын акча берген экен инженерлерге. Ага Кытайдын инженери, Гректин инженерлери, Орустун инженерлери, Япондордун инженерлери тартылган экен. Мунун баары жазылып турбайбы? Айтылып атат баары. Бирок муну толук айткан деле эч ким жок. Ал тургай тетиги Балтимордо Кыргыздын тиги музейи сакталып тургандыгы тууралуу маалымат жазылды, айтылды, бирок эч ким кеп кылган деле жок. Анан ошентип могу санжыра Кыргыздын ар бир уруусунун бул жерде алардын бийликте канчалык деңгээлде болгон. Анан ошондон бийлик бутагынын, династиянын санжырасы берилген да. Мисалы үчүн Кытайдын санжырасы, бул жерде Дөөлөстүн санжырасы, андан ары Сарбагыштар кетет, Карабагыш, Сарбагыш, Карабагыш, Багыш, Чоң Багыш деп кетип атышпайбы? Биякта болсо тиги Кытай, Сару, Кушчу, Мундус, Жетиген деп алар өзүнчө ошол сарулар бир жерден чыккан, бир убакта бир ошо төбөй санжырасынын бир бутагынан чыккан. Мисалы үчүн төбөй бутагы келатат. Ошол жерден Кыпчак урусу чыкты. Анан Кыпчактар келатат, Кыпчак урусунан Катаган кетти. Кыпчактан эле Катаган кетти, анан Саяк кетипти. Бул менин санжырам боюнча. Кыпчактан Катаган, Саяк. Санжыранын негизи бул таштардан алдык. Анан мен өзүмдүн чоң атам араб тилин, перс тилин мыкты билген киши болгон. Ал кишинин айтканына таяндым. Андан сырткары тарыхтагы бардык источниктердеги жана булактардагы кайсы хандар, ал хандардын атасы ким? Бирөөндө Баланчанын баласы дейт. Бүттү. Экинчисинде ошонун чоң атасы дейт. Үчүнчүсүндө ошонун тууганы дейт. Ушундай маалыматтар берилгенде үзүп ар кай жактан анан ошонун баарын чогултуп отурганда эле баягы доору менен. Анан барып эле биригип атпайбы? Анан мисалы үчүн Жетигендин тиги Сары Моюн, Кара Моюн, анан Дорма деген 3 багыттагысы. Дормасы ким, Сары Моюну ким, Кара Моюну ким дегенден келип чыгып атат да.
Анан ошолордун алар Жакан хан экен бирөөнүкү деп. Усын Акмат экен бирөөнүкү деп. Анан ошол кандык кылган. Андан аркы дагы бир китепте Усын Акматтын атасы ким? Анан дагы бир китепте Усын Акмат кимдин неберелери Усын Акматтын неберелери болот деп айтылат. Анан ошондон ана чогулат. Андан сырткары анан биздин төбөй санжыралар, анан тиги кыргыздын санжыралары бар эмеспи? Ана Эсенхан Төрөкан уулу, Запарбек Закиров, ада бир топ санжыралар жазды. Сабырат Токуровдун чыгармасы бар. Сабыр Зөйнажы, Анвар Байтур, анда тарыхый маалыматтар берилген. Анвар Байтурда эме берилген, тиги кыргыздын уруной жазуусу кыргызга гана тиешелүү деп туруп, анан кыргыздын уруной жазуусун китебинде берген. Аны билесиз да. Анан бул жерде анан ошондон жүрүп отуруп, анан кыргыздардын толук кыргыздар түбү ким экендиги, аягында ким болгондугу анан айтылды. Сөзсүз түрдө биздин муун кыргыздын тарыхын бүгүнкүдөй эмес. Жана жазап түзөп эле 500 жылдан бери жагы же 300 жылдан бери жагын же тиги 1533-жылы кайтыш болгон Мухаммед Тагайдан бери карай алып келген эмес. 12.000 жылдан бери келиш керек. Андан ар жагынан келиш керек. Кыргыздар чындыгында өтө улуу эл болгон. Анан Совет доорунда биз катуу дагы кырылганбыз. Аны билесиз. Биз кыргыздын тарыхын билүүгө милдеттүүбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биз ошол Кожош Мусаев агайдын үйүндө болуп, Кожош агайдын чыгармачылыгы менен, чыгармачылык дүйнөсү менен тааныштык. Бул киши чынында эле өтө таланттуу адам экендигин байкадыңыздар окшойт. Эми агайга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле сиздер менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин аман болуңуздар, сак болуңуздар. Kara deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgende enne kengin can çıkar. Atandın görgende orguan çandı karasa.